Bir de 4 nasosumuz var. 3 tane sosu gelir. Акылбек Жапаров сот өтөгө жарылган Бишкек жебине барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сот өтөгө жарылган Бишкек жебине барып көчмө жыйын өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Көчмө жыйындын жүрүшүндө жеп кызматкерлеринин ыкчам аракетинин аркасында объектидеги авариялык кырдаал ыкчам түрдө локализацияланганы айтылды. Борбордун тургундарын жылуулук энергиясы менен камсыздоо токтогон жок. Насостук станциянын иши тез арада калыбына келтирилди, деди энергетика министри Доскул Бекмурзаев. Министрлер кабинетинин төрагасы мындай учурларга жол бербөө үчүн өзгөчө кечки маалда нөмөттөгү кызматкерлердин санын көбөйтүү керектигин баса белгилеген. Бул жолу компаниянын кызматкерлеринин аракети менен кырдаалды тез арада турукташтырууга мүмкүн болду. Жабдуулар эскирип калган. Аны жаңылоого убакыт келди, деген Акылбек Жапаров. Мындан тышкары ал 2022 жылдын апрель айына чейин алмаштырууга жана жаңылоого муктаж болгон жабдуулардын тизмесин даярдоону тапшырган. 25 декабрда саат 22:30 чамасында Бишкек жебинин жээктеги насостук станциясында сот өтөгү жарылган. Бүгүнкү күндөгү Бишкек жылуу корборунда болгон авария боюнча Бишкек жылуу корборунун коллективи толук кандуу иштеп жатышат. Мен ойлойм, булар азыркы кылып аткан жумуштары баары туура багытта кетип атат. Бүгүн Кудай буйруса биринчи насостардын баарын жумушка киргизишет. Бишкек жылуу корборунан чыккан жылуулук менен чарган электр энергиясы менен толук кандуу камсыз болуп жатат. Ошо суунун көп ашып кеткенден берде 2 станциябызга кичине суу көп каптап кеткен. Анан ошол убакта 1-2 турбинабыз өчкөн. Кайра 1 сааттын ичинде кайра бастан эттик. Сууларды откачка кылдык. Бүгүнкү күндө бизде бир насос станциясы толугу менен иштеп атат. Экинчи станциябыз азыр бүгүн кечке ишке беребиз. Температура шаарлыктар кандай эле түшкөн жок. Бүгүнкү күндө азыр 65 градус менен берип атабыз. Ошол күнү 60 болсо, бүгүнкү күндө көбүрөөк берди. Күн суугуга байланыштуу 65 градус менен чыгарып атабыз. 25 күнү кечинде саат 10дон өткөндө бул жерде насосныйлардан прорыв болгон. ТЭЦтин электрический станциянын оперативный персоналынын өз убагында ыкчам реакция болгонун негизинен бардыгы токтотулуп, мына ТЭЦтин жумушу ошол эле күнү нормализоваться этип эле жакшынакай эле бүттүк режимде иштеп атат. Электрический режимда, тепловой режимда бардыгы соблюдается. ТЭЦте бүгүнкү күнү выработка кетип атат, тепло берип атабыз, никаких сбоев жок. Бирок бул насостун станциялардын бардыгы 74-жылы эксплуатацияга берилген. Мына 74-жылдан бери иштеп келе атат. Бул биринчи жолу ушундай ситуация болуп атат, нештатный ситуация. Бирок биздин оперативный персонал кышка дайындык көргөндө ар кандай противоаварийный тренировкалардын бардыгын өткүзүп, мындай окуяларга биздин персонал дайын.